саламатсыңарбы? Мен Кыдырмышева Лиззат Маратовна. 6-класста окуйм. Мен силерге Ысык-Көл жөнүндө тил баян айтып берем. Ысык-Көл Кыргыз бермети. Ысык-Көл кооз жана чоң. Тоонун чокулары Ысык-Көлдү курчап турат. Ысык-Көл жөнүндө орус саякатчысы Пржевальский көп жазган. Ысык-Көлгө туристтер көп келет. Ысык-Көлдө түрдүү балыктар бар. Алар леш, пескарь, форель. Ысык-Көлдүн километри 2600 километр. Ысык-Көлдүн градусу 2+75 градус. Анын тарыхта түрлүү аттары сакталып калган. Ысык-Көл жылуу көл дегенди билдирет. Анын Туз көл деген да аты болгон. Андан кийин Тимур-Тунор деп аташкан. Ысык-Көл деңиз деңгээлинен 1623 метр бийикчеде жайгашкан. Анын аянты 6124 чарчы километрди түзөт. Узундугу 182 километрге чейин жетет. Туурасы 60 километрге барабар. Анын ордуна сууда сүзүүчү башка канаттуулар да пайда болот. Мен Ысык-Көл областынын Балыкчы шаарында жашайм. Ысык-Көлдүн окуясы болгон. Көлдүн климаты мелүн, абасы таза, нымдуу. Ысык-Көлдү даңазалап, акындар ыр жазышты. Таланттуу акын Алкул үчүн көл түгөнгүс тема болгон. Акын эргип, суктанып, көлдү сүйгөнүн, анын кереметин өзүнүн канаттуу ырларында көрсөтө билген. Ысык-Көл тоо арасында жайгашкан. Бир кезде Жет көл деп аташкан. Ысык-Көлдүн мындайча аталышы кокусунан болгон эмес. Эң терең жери 700 метрден да ашыгыраак. Ысык-Көлгө 80ден ашык агын суу келип кошулат. Ысык-Көлдүн жээктери Балыкчы шаарынан башталат. Ысык-Көл Кыргыз жеринин кең байлыгы. Аны коргойлу жана сактайлы.